азыркы окулган аяттарда инсан үчүн көптөгөн жолдомолор жана өкүмдөр бар. Биринчиден, балдардын күнөө ката кылганы себебинен мамилени үзүп коюунун ордуна аларды оңдоонун пикирин кылыш керек дейт. Караңыздар. Баарыбыз мисалы атабыз же балабыз, туурабы? Ата менен баланын мамилесин пайгамбар үйрөтүп атат бизге. Ким үйрөтүп атат? Пайгамбар үйрөтүп атат. Эгерде балаңыздан бир күнөө болуп калса, чоң күнөө кылса, жаман иштерди кылса, балалыктан кечирбеңиз деп атат. Тескерисинче ошону оңдогондун пикирин кылыңыз, аракет кылыңыз, дуа кылыңыз, аракет кылыңыз, дуа кылыңыз. Бизде азыр жашоодо мындай көп учурайт, барбы жокпу? Биринчиден туура баладан күнөө ушундай ката жаман иш кылды. Экинчиден ата-эне акыл үйрөп атпайбы? Мамилени үзүп таштап атат. Үйдөн кууп чыгарып атат. Көзгө көрүнбө деп атат. Сотко берип атат. Кама бердирип, каматтырып берип атат. Барбы жокпу турмушта? Эми карагыз буга эмне деп атат? Ошого жолдомо. Кур'ан-ы Карим бизге кандай жолдомо берип атат? Алла Таала пайгамбарды алып, пайгамбар балдарына кандай мамиле кылып атат, карагыла деп атат да. Биринчи жолдомо. Юсуф алейхиссаламдын бир туугандарынан өтө чоң каталар болгон. Бир эле эмес, бир канча жолу каталар болгон. Айта кетсек, биринчи жалган сүйлөгөндөрү, атаны алдаганы. Катабы ката эмеспи? Яйнынан жөнөкөй адамды алдаган менен атаны алдаган экөө тең арам. Бирок атаны алдагандын арамдыгы бул жер менен асмандай айырмасы бар. Көрбөйсүзбү канчалыкка чейин барып атат? Эми булар кимди алдап атат? Атасын алдап атат. Кичинекей күнөө болду же чоң күнөө болду? Чоң күнөө болду. Атасын алдап атат. Не деп? Юсуф алейхиссаламды биз ойнотуп келебиз, биз менен жиберсеңиз депчи. Бирок максатында ойнотуп келиш эмес, аны өлтүрүш максатында. Эптеп ал кантип ушу кыйтырлык, куйтулук кылып алып чыгып кетиш. Мынакей алдаган. Экинчиси, атасына убада берип атат дагы, убадага каршы чыгып атат. Убадага каршы арам бар эмеспи? Убада беришкен. Биз сактайбыз, биз тигинтебиз, биз карайбыз. Бирок убадага каршы чыгышты. Үчүнчүсү, жаш бала, кичинекей бала, 6-7 жашар бала. Масум деп коет мындай балдарды. Балагатка толо элек. Күнөөдөн сакталган бала. Ушуга райымсыздык кылуу арам бар эмеспи? Жөнөкөй адамга райымсыздык кылсаң канча күнөө болот? Жаш балага сен райымсыздык кылсаң канча? Буда дагы арамдыгы күчтүү. Түшүндү? Кандай кылган? Алып кеткенден кийин, бир чекеге алып барып, узакка алып басып кеткен. Юсуф алейхиссалам эми 6-7 жашар бала канча километр басат дейсиз? 3-4 километр басат, 5-6 километр басат. Эми бала сизде баса албайт да, чарчайт да, кыйналат, путу ооруйт. Анан булар айтканда көтөрөбүз деп, атанын көзүнчө көтөрүп алышкан ичинде. Эми көрбөй калганга чейин, узап кеткенге чейин. Тияк алып баргандан кийин жерге түшүрүп коюп дагы бас деди да. Бардыгы чоң, бул кичинекей бала. Чарчадым, путум ооруп атат. Не каяка чарчадың? Кайсы путуң орда? Чакырбайсың ана баягы 11 жылдызды көрбөдүң беле, жардамга келсин депчи. Маскарлапчы. Түшү билинип калганда, мен ошо башында, Юсуф сүрөсүнүн башында, Юсуф пайгамбар кичинесинде түш көргөндө 11 жылдыз ай күн бардыгы мага сажда кылып атыптыр ата деп айтып атпайбы? Атасы Якуб пайгамбар ошондой түшүнгөн. Бул бала келечекте бир пайгамбар боло турган бала. 11 дегени 11 бир тууганы, ай менен күн деген ата энеси деген сөз. Бул күн ата, ай эне. 11 жылдыз 11 бир тууган. Ошол угулуп калып айтып атпайбы маскарлап? 11 гана чакырбайсың жардамга депчи. Бас деп кыйнап, ыйласа деле атама айттыңар эле го, убада бердиңер эле го, көтөрөм дедиңер эле го. Жок. Райымсыздык кылды да бул ташбоорлор. Күнөө эмеспи?
Так, бул күнөө болду. Каты жаман мамиле кылды. Андан кийин атасы алсыз болуп калган эле. Карып калган эле. Ошонун жүрөгүн оорутууну да көңүл алган жок да булар. Жүрөгү ооруса оорусун депчи. Өзгөчө айтканда карылыкта. Андан кийинкиси эч күнөөсүз адамды өлтүрүүнүн программасын түзүштүк да. Жаш бала 6 жашы жашар. Ушуну эми өлтүрөйлү, кантип өлтүрөйүн деп атышат да. Өлтүрөйүн дегенде да чоң арасында бирөөсү кичине, буну өлтүрбөйлү. Кой эми кичинекей неме болсун. Анан көрөп бир кудук-пудукка таштай берейли. Биз колубуздан өлбөй, өзү өлүп калсын деп. Кичине өлүмдүн жеңилирээк жолун ойлоп атпайбы. Ошону өлтүргөн өлтүрөбүз. Мынакей арамдыгы. Андан кийин бир азат, кул эмес инсанды мажбурлап, зулумдук кылып сатышлык. Канча тең арам. Мына арамдыктарды көрдүк, канча көп балдары, ошо 10 баласы атасына кылган мамилелери, балага кылган мамилелердин арамдыктарын көрөңүз канча. Эми ушундай чоң күнөө, ушундай чоң жаман иштерди кылгандан кийин Якуб алейхиссалам да алдап Юсуп пайгамбарды текки жок кылып, өзү ушунун талабы эмне болуш керек? Балдардын бардыгынан мамилени үзүп, балдардын бардыгын үйдөн кууп чыгыш керек эле да өзү. Атасы ушундай кылып коет, өзүнүн акысы бар эле ушундай кылган. Бирок Якуб алейхиссалам мындай кылган жок. Эмне кылды? Аталык кызматын кыла берди. Аталык кызматын кылып, буларды багып, чоңойтуп, үгүт насаатын айтып, патасын берип, аталык кызматты кыла берди. Анан эми учуру келди, буларды Мисирге бар эми. Барып азык алып келгиле деп буну жиберди. Бу менен биргеликте экинчи жолу кичинекей ошо инисин Биньяминди дагы кошо жиберип атат буну караңыз. Бунун бардыгы bunday мамиледен маалым болот. Балдары эгерде күнөө кылса, ката кетирсе, анда атанын мойнунда аларды тарбият кылып, оңдогондун пикирин кылсын деген сабак бар экен да берди. Мынакей Юсуп пайгамбардан, Якуб пайгамбардан ала турган сабагыбыз, Кудай сактасын баарыбыздын балдарыбызды ушундай моюн сунган ата-энесинин көзүнүн кареги, таква кылсын Алла Таала. Бирок бир адамдын баласы бузулуп кетсе, ал менен мамилени үзүп койбостон, аны же башка жаман иштерди кылбастан, тескерисинче аларды оңдогондун тарбиятын ойлоп, ошонун аракетинде боло бериш керек экен да. Бул бир.